Силерди чакырган себеби өзүбүздүн кантип мантылардын жасалганын көргөзөлү дедик эле. Халатта кило чепчик деген гол. Бул жериңиздер эмне болуп калат? Бул жакта ошо карточка туруш керек өзү токмагын чыгарыпчы. Ушул жер холодильник экен туугандар. Полуфабрикаттарды даярдоо жагы Атыгында аппарат менен чыгарышат эле. кол менен жасалат, ручная лепка деп коет да. Биз колдонгон эттер мына тааны өзүңүздөр көргөндөй. Мантыга именно ошол жерин колдонобуз да. 5 манты деп эмне болуп бачып калдыңыздар? Мантынын культурасы өчүп бараткан. Кардарлар ойлоп калып бул чач депчи. Максаты жөнүндө айта кетсем, ошо дүйнөдө биз эми преимуществобузду колдонуп, табигый натуральный продукт менен ошол дүйнөгө чыксакпы деп атабыз. Бир аябай бир оор учур болуп калды. Ушундай көп волонтерлор ошол маалда ушундай ыраазы болду. Жакшы ишке жакшы деп кайра Кудай таламда бизде аябай даража берип, ошо ар бир адамдар ыраазычылыгын билдирип көргөзүп атып, жакшы ишке жакшы деп тура алатып ушундай даража берди бизге да. Эми алдыңкы жылдарда Кыргызстандын региондорунда да буюрса 5 мантылар ачылат. Ошо жакшы, жакшы. Ассаламу алейкум достор, таза тамак аш үчүн күрөшкөн жаңы чыгарылышыбызга сиздерди чакырабыз. Бүгүн биз 5 манты деген ашканага бармакчыбыз. Баарыбызга белгилүү болгондогудай, ачык булактарга таянсак 5 манты 11 филиалы бар экен Бишкек шаарында. Анан комментарийлерин ачсак, ушундай комментарийлер бар экен. Менюсун карасак, бир гана манты эмес, көптөгөн тамактар бар экен. Туугандар, Нисахыр долбооруна катталганды унутпайбыз. Комментарий жаза кетсеңиз, бизге болгон салымыңыз болмокчу. Сиздер менен Умар Даданов, Нисахыр берүүсү. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Мынаки достор, биз баягы айтып кеткендегидей эле 5 мантыга келдик. Бул жерден бизди Бексултан Маке тосуп алды. Кош келиңиздер. Кандайсыздар? Биз да силерди чакырган себеби өзүбүздүн кантип мантылардын жасалганын көргөзөлү дедик эле. Биздин өзүбүздүн цехте производствосунда. Бул жериңиз ошондо жанагы айта кетчү нерсе да, бул жериңиз ар дайым эшигиңиз ачык, келип экскурсия көрсөткөнгө даярсыздарбы? Даярбыз. Ар дайым эшик ачык. Кош келиңиздер. Кандай адамдар болсун, келип жазылып, ошол жашап турган эч нерсе жок. Жок, жашап турган эч нерсе жок. Наоборот, биздин эшик дайым ачык кардарларга. Ошо ишеничти арттырыш үчүн да. Окей, туугандар, ичине кирдик. Цехтин бул жериңиздер. Товарлар ушул жерге келип түшөт. Халат бакила чепчик. Ар дайым бардыгы киет, келип баратканда. Ар дайым халат чепчик бахилдер бул жакта. Приемочный жерибиз. Товарлар ушул жерге келет. Мындан аркысын өзүнүн цехтеги кызматкерлер алып киргизип салат тартып. Бул тарап ошол азыр биринчи немени кийип алалык да. Халат бакила чепчикти кийип алып. Ушундай достор, баягы ар дайым любой кафеге киргенде, любой цехке киргенде ушинтип халат бакила чепчик берип койшуса кандай мындай жүрөк кубанып кетет да туугандар. Мынакей достор, халат бакила чепчикти кийдик. Эми 5 мантынын цехине өтүп баратабыз. Айта бериңиздер бүгүн. Бул жактан ары кабыл алуу бөлүмү. Бул жактан ары өтпөйт, ошо алып келген поставщиктер бул жакка ташташат. Овощной цехибиз бияка, андан ары дальше ошо чистый цехке кетет. Бул жерден түз киргенде ошо бул жак. Бул жериңиздер эмне болуп калат ошондо? Овощная нарезка дейт, Овощная нарезка. Холодильник, да. Ичинде ушул жерде сактайсыз экенсиздер да, Буларды туура алып келип туруп, андан кийин, кире бериңиз баке, көрсөтүп бериңиз. Барды туура алып келип, ушундай стрич пленкалар менен жаап, дайындап кое берет. Түштө саат 4-тө бир разбос болот. Негизги ташыганы түнчүндө да, саат 3-тө. Анан булар уже кечке ошо кардарлардын жетпей калган точкаларына даярдап турган бир сыра кайра жөнөтүшөт. Азыр 3-4төрдө жөнөтүп калат. Бизге заявка түшкөн боюнча. Калган ошол точкаларга
эмесине салатына эмелерине ушул жерден алып жакшы жакшы жазып турсуздар. Ушул жер холодильник экен туугандар. Анан ушинтип даярдалат экен да. Даярданып туруп, стрич пленка ороп туруп, анан ушинтип коюп коюшат экен. Бул крахмал чыгыш керек дейсизби? Кандай дейсиз? Бул жакта ошо карточка туруш керек өзү крахмал чыгарыпчы. Крахмал чыгып. А ошентип сууда туруш керек да, Сууда 4-5 саат тургузабыз да, биздин өзүнүн эмелер рецепттер боюнчачы, өзүнүн технология боюнча ушундай кылабыз. Жанагы таттуулук берген, эмелер берген жок болот да, ошонусучу. Крахмал чыгып кеткенде карточка эмеси. Ушунун билчү эмес экен. Ушул жакшыраак да, крахмал чыгып кеткен карточкадан өзүнүн эмеси да, зыяндуулугу чыгып кетет да. Ошонусу менен эме да, биздики. Анткени бизде карточка түрү менен бизде көп кардалардын балдары жейт да. Мантыс картошка. Мантыс картошка деп да? Манты картошка менен. Бул жак ошол эмес кылат. Одноразовый посудаларды. Посудаларды ушул жерге коёт экенсиздер, э? Аха. Так, бул жерчи. Бул жер аябай чоң экен, узун. Туугандар. Бияк аябай неме экен. Чоң экен. Тигил жагынан киргенде кичинекей эле көрүнгөн да. Ошол бул помидорубуз, бул жери ошол Мучной? Бирөөз астары. А тигине аппарат менен чыгарышабы, э? Жок, аппарат менен биринчи даярдалат, кичине чыгат. Андан аркасын жайышат. Ушу менен даярдап, мондай кылып. Салам алейкум. Филиалдарга жөнөтөбүз да. Даярдап. Болсо Samsung ушундай. Алдактан алып барып анан. Тигил жактан жасайбы? Биздики ушул филиалдарыбыз таза турат. Цехтен баардык полуфабрикат кылып жөнөтөбүз. Ал жактан мисалы үчүн ушул форманы на концерт жайышат. А манты болсо мында үзүк-үзүк камыр менен өзү саналып кетет да. Учетка да жакшы. Бул жериңиздер? Бул жер мойка ошо. Мен ушу мойкага көп көңүл бурам да. Азыр иш Жакшы, бүт нержавейка, сонун, ушундай жактары таза, жакшы экен. Баягы туугандар, сиздерге айта кетчү нерсем, мойкаңыздар ушундай кылып койсоңуздар, караңыздарчы, жакшы да. Баягы башка цехтерге да үлгүлүү болушун деп, бул цехти сиздерге көрсөтүп жатабыз. Ушундай. Анан бул ошол А бул холодильниктерде чимнелер турат? жакта ошол эмелерди, ана полуфабрикаттарды даярдоо жагы. Бул ошо шокозаморозочный оборудование деп коет. А бул муздакта азыр, э? Муздак азыр иштеп атат. Азыркы учурда ошо тоңдурулуп атат да. Иш процессте. Бул ошондо азыркы пельмен экен, э, бул, э? Пельмен биягы болсо эме варенье. Бияктан тоңдурулуп турган жери, э? Бул жактан тоңдурулуп туруп жиберилет. Жок, бул жакта вареники жана өзүбүздүн холодильниктерде байкасаңыздар керек. Өз атайын ошо Кытайдан морозильниктер турган вертикальный морозильниктер заказ кылып алып келгенбиз. Азыркы учурда биздин только филиалдарыбызда эле сатылып атат. Ал боюнча бизден кардарлар талап кылган, үйгө даяр алып койсом, холодильниктерге салып койсом, кандайдыр учурда коноктор, меймандар келип калары менен алып сразу бышырып алганга баары бир ошондой суроо талап болгондуктан биз ошондой эмелерди киргиздик да. Анан ошол дүкөндөрдөн, эмеден көп сунуш келип атат бизгечи. Азыркы учурда ошо балыкчыда бир дагы бир Кудай буйрса чоң производственный цех салып атабыз. Балыкчы шаарынабы? Балыкчы шаарына 600 квадрат. Азыр бардык эл аралык консультанттарды жалдаганбыз, ЭБРден алып. ХАС ISO 2024 ошол нормаларда ошол эмелер менен консультация боюнча салып атабыз. Буюрса ошондо защита кылып, ошону өтсөк, буюрса ошо экспертка да ошону даярдалып атабыз да, өзүбүздүн продукция. Азыр процесси салынып атабы, э? Азыркы учурда салынып, крышасы жабылайын деп калды да. Ошондой достор, ал цех салынгандан кийин дагы барып берсеңиз сиздерге чагылдырып беребиз да, достор. Чакырабыз бул жерде. Бул жериңиздер? Бул жерде ошол бул жакта ошол бурчтой даярдалгандан кийин цех. Бул жакта ошол камыр журуучу,
аппарат аппарат, камыр жоруучу аппарат ошондо даярдап, о камырларды ушундай эмеде даярдап коет. Анан бул келирки эме кирдик го, ошол цехке барат. Ал ошону арабатып айтат, даярдап, бөлүп, ар бир филиалынын өзүнүн берген заказ боюнча, ошол берген объем боюнча даярдалат. Жөнөтүүгө даярдашат. Бул жериңиздер? Бул жер ошол биздин азырынча чакан пельмень, Салаттар. колго жасасабыз, Жакшысыздарбы? колго түйдүрүп, баардыгы бизде ошо кол менен жасалат, ручная лепка деп коет да. Ошол менен карталарга чыгат. Пельмень түйүп атасыздар. Жакшы. Достор, ушундай. Баягы 5 мантага келип сиздер пельмень заказ кыласыңар, манты заказ кыласыңар, ушундай эжекелер отуруп өз колу менен сиздерге түйүп берет экен. Сиздер бул жак эме ошол биздин ошол эме Бул жак салатсыз. Кандайсыз? колго жасап атабыз азыркы учурда. Эми сөздүн ачыгын айтканда кичине тар болуп батпай атабыз. Буюрса бул боюнча дагы кардарлар кээ бир дүкөндөр бизден көлөм сурап атышат. Биз аны каршы чыгарып бере албай атабыз, бирок келечекте ушунун дагы линия коелуп атабыз буюрса. Бул жактан ошо дагы бир цех алып, азыр консультациянын үстүндө цехти салсак, муну дагы линия коюп берип чыгарабыз. Анткени биздики эмне үчүн жакшы көрөт, бул эмеде 3 күндүк. Өзүңүздөр көргөндөй эч кандай эчтеке кошулбайт. Натуральный, Натуральный да. Ошо көбү даже бизге келип ошонусун жактырып алып кетишет. Эч кандай бөлөп чоңойтулган эмес. Андан тышкары дегенде морс чыгарабыз. Ошо морсту эң кулпунай, манина, карагат, ошолор баары кошулмасы менен ушундай. Өзүнүн даамдуу. Аны бизден көп спортпен машкамалдар көп келип алып кетет, ошо пиццага атаганда натуральный пицца кетет. Ушундай достор, баягы демеси 0,5 анан литры бар экен, а? Компот натуралдуу экен да. 5 манты деген компот экен, а? Өзүңүздөр көргөндөй баардыгы натуралдуу эме менен жасалат. Анан бул жакта холодильниктерге жүктөлөт. Бул жакта турап жасалып, эме келгенде разгрузка алып кетет. Бул морс деп айтып калдыңыздар. Ошондо составында эмнелер болуп калат? Морстун составында ошо карагат, брусика, малина, клубника, кулпунай да. Биздин бул аябай эң просто эң талап кылган суусундуктарыбыздын бири. Азыр бул жакта жок экен, морс? Бул негизи эң бул жакта морс азыр буюнуп пиширилет. 4 сааттан ашык пиширилат ошо морс. Негизи эле биздин өзүбүздүн компаниянын ниети ушул да, адамдарга табигый, таза, туура тамак жеткирүү, ошондой эле суусундуктарыбызды дагы азыркы башкалардан красителер кошулуп атат, сахары көп, өзүңөр түшүнүп атасыздар да. Зыяны көп, суусундуктар абдан эме да, ошон үчүн биз өзүбүздүн пайдалуу, ушундай элге ушундай пайдалуу нерсени жеткирели деген ушундай бир Табигый, натуралдуу, э? Табигый, натуралдуу ой менен кетет. Бул эттер кайсыл жакта келет? Бул эттер атайын ошо биздин атайын эмелер алып келип берет. Өзлөрү мал кармаган кишилер ушу эт менен иштегендерчи. 1 жаш, 1,5 жаш ушу жаш букан эттери келет. Сандары ошо биз колдонгон эттер мына мантыга мындай жаш букан эти арткы санынан транш деп коет. Ош жерине эле мантыга именно ош жерин колдонобуз да. Өзүбүздөр бул жакта да турат. Бул жакта да. Аны биз сорттойбуз. Буларды сорттоп, буларды бизден чайханаларга, аш баскан жерлерге, ушундай жерлерге алып кетишет. Карыштап. Биз колдонгон эттер мына тааны өзүңүздөр көргөндөй ошол жаш Сорттоо алкалап турбайсыздарбы керектүү жерине өзүңүздөргө? Мондай букан аркы санында ушундай транштап коет да. Эң жумшак жери, эң эме жери да.
ошон үчүн баягы манты жумшак эме болуш үчүн. Анан бул жерден этти сорттогондон тышкары бул жерден дагы бир сыйра обжиловка кылышат. Ошо чарын марында кошуп кетпес үчүнчү. Баягы мантыда чарын чыгып калса жагымсыз болуп калат го. Ошо деп атканда. Аябай сорттойт экенсиздер да этти. Именно ошо мантыга биз аябай эме эт колдонобуз. Көбү таң калат, өткөндө ошо ассоциация фастфуддук дегендерде чогулуп отурсак, эми бир стейк жасаган байке, менде чарымдар көбөйдү, сен мантыны алып кетпейсиң дейт. Анан цехке алып келип көрбөзүм байке, биз кандай эт колдонобуз десем, таң калып кетишти өзүлөрчү. Анан бул мынчалык сорттойт экениңиздерди аны мынтип ойлонбоп. бул жерден ошо сандар кирет. Арка сандар. Биринчи ошо костилерин алып чыгабыз, тазалап, этти обжиловать этебиз. Андан тышкары могу процесс кетет. Бияктан дагы бир обжиловать этишет, чоң-чоң кесип алып, мындай траншка бөлүп. Көрдүңүздөрбү кандай эптеп? Бир букадан бөлүнүп чыкканда эти транштап коюш. Суп эт. Ушул келет, анан бул жакка келет. Өзүңүздөр көргөндөйчү. Бул аябай суп эт келип, анан бул жакка түшөт. Бул жактан анан акыркы эме тазалоо дейт, анан момундай этке айланат. Ушул этке айланып барып холодильникке барып түшөт. Анан ошол жерден эртеңки түнкү бизде түнкү свежий кылып заготовка кылат. Эртең уже развоз башталат. Эртең баягы тыгын жокто 6да 5:30да машина чыгып кетет. Ошо биз филиалдарды алып барып жеткирет да. Анан мына өзүңүздөр көргөндөй ашкабак, пияздар ушундай да, жусайдар колдонобуз, жусай манты, ашкабак манты, картошка манты, биякта да карабайсызбы суда да. Сөзсүз крахмал чыгып деп. Чыгарыш керек да. Андан чыккан бул холодильниктерге сакталат. Эттер ошо дагы майдаланып, иш болупчу. Бул жакта азыр устай тура ошол убактарга Кечинде толуп турушат. Кечке чейин булар турап кечинде толтурушат, а кечинде түнчүндө күпүспен келет да, ошол баарын даярдап, эртең уже развозго даярдап турушат. Бул жериңиз? Бул жер ошол эме аралаштыруучу жай. Эмени фарштарды алып, бир күндө биз ошо азыр 1,5-2 тонна фарш алып барып атабыз да. 2 машинабыз бар ошо ташуучу. 2 тонна болуп кетеби? 2 тонна болуп кетет. Азыр учурда ошо. Эң башкысы бул жерде мен үй бүлөм жейт, бала чакам келип жейт, каалаган күнү келип жешет, бир туугандарым жейт, биздин устаздар жейт. Анан ошого жараша ошо таза адал кылган себебибиз, эң биринчи биздин талабыбыз ошо адал да. Адал кылган себебибиз ошо өзүнүн үй бүлө жейт, өзүнүн балдары, бала чакам келип, устаздары жейт. Ошон үчүн адал жагына аябай карайбыз. Таза адал жагынчы. Ушундай достор, баягы эң кызыктуу нерсе ушул келип туруп эле этке такалып калат эмеспизби? Жанагы адалбы, кандай жасалат. Ушундай экен. Бешмантын эт жасаган цех. Ошондой достор, Несакыр долбооруна бир гана тазалык, ошондой таптаза сонун болуп турса жакшы. Анан тигил бул мантыны, беш манты деп эмне болуп бачып калдыңыздар, эмне болуп келип калдыңыз? Мантыга келген себеби биз 2019-жылы ошол баштаганбыз. Ошол маалда биз мантыга көп барып, өз мантыга кызыгып жүргөнбүз. Себеби уже отустап калган жашыбыз. Анан баягыдай көчөнүн фастфуд десе эле көчөдө только болгону ошо бургер, жана отко бышырма, курма ушундай тамактар болуп атканда, анан биздин жашыбыз ага мындай туура келбей, уже 30тан өткөндөн кийин баягы пайдалуу тамак издеп калат экенсиң да. Анан ойлонуп отуруп, ушул рыноктун баары эле ошондой фастфудтарга толду. Паспорттун бир өзгөчө бир эмесин бир жаңы эме киргизбейлиби деп ошо элге да пайдалуу болсун. Анан негизи эле бул соцпроект ачканбыз да. Эндер канча азыркы учурда биз биздин баардык филиалдарыбызда 100дөн, эгер Москваны кошкондо Францияда 150ден ашык киши иштеп атат. Бул да канча үй бүлө, налог төлөйлү деген ушундай ниет менен ачканбыз да. Анан элге да пайдалуу, ошол ниетибизге туура келген ушул манты болуп калды. Элге да пайдалуу болобу деп. Негизи эле мантынын культурасы өчүп бараткан. Бул манты биринчиден парга бышап,
пайдалуулук жактары бар да, эч кандай түз отко курулганы жок. Ошол ойлонуп анан ушу мантыга келдик да. Буюрса ошол мантыгы анан ойлонуп отуруп эле мантыга келип, ошо менен мантыга бул куурулбайт дагы жанагынтип э? Просто эле парга бышат. түз отко да бышпайт, бул бууга бышат да. Пайдалуу тамак аштырсак да болот. Ошол анан Бул жаңыз. бул жак биздин морозильник. Жанагы холодильник эме камерабыз болсо, бул морозильник камерабыз да. Бул жаңыздар ошондо кандай болот? Бул жак ошол биздин эң биринчи филиалыбыз. Ушул жерден Бешманттын тарыхы башталган. Ушул жерден баштап жазап, ушул жерде Медеро глобустун ичинен биринчи кеңсебиз болчу. Ушул жер биздин өз Биринчи точка экен да бияга. Саламатсыздар. Кандайсыздар? биздин точкабыз биринчи ушул жерден баштап, анда кичине башкачараак форматта башталган. Ушул жерде чыгып отуруп жалгыз биз калдык. Анан ошо менен биздин тагдырыбызга жараша ушул жер жакшы даяр здание болуп калды. Анан ушул жерге давай цех менен салалы, ушул жерди баарын жалпы алып, ушул жерде иштетип калдык. Эң жакшы өргөн филиалыбыз биринчи ошол ачылды. Ошол эң биринчи точкасы экен да достор. Бул жакчы. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы иштеп атасыздар? Очкалар жакшы. Таза. Азыр сиздерге бул жерден оператор балабыз көрсөтүп коймокчу, туугандар. Бул жериңиз ошондо кандай процесс болуп атат? Азыр ушинтип эле колго тийет экен да, Бул жерде ошо цехтен жана жогоруда айтып кеттик эле го. Жарты полуготовый продукция полуготовый продукция болуп келет. Анан өзүнүн атайын контейнерлери бар, ошо менен келет. Анан бул жактан филиалдан чарага салып, анан ошентип ар бирин колго жайып анан колго. Ошонун себеби Азыр бул кайсы манты болуп калат ошондо? бул эме манты с картошкой. Картошка, э? Бул жерге ошонун биз ушуга келген себеби Картошка менен кошуп. бүт кири иштимары цехте болот. Точкаларда ошол көзөмөлдө оңой болот да, точкалар баары таза болот. Бул жакта жол болгону жайышат, анан түйүшөт, салып элечи. Ушул жерден. Филиалдарда болгон кара жумуштун баары ачылып, туралып, кесилип, тазаланган баары цехте өтөт да, процесстин баарычы. Ошон үчүн ар бир филиалда уже мондай даяр продукция бар, ошону алып барып эле салып, түйүп, бышыра беришет да. Жакшы турат. Азыр канча мүнөт парда турат? Мисалы азыр даярдалды, андан кийин 35 мүнөт турат картошканын түрү. Мондай бамбуктуу аскандарда, өзгөчө бир аскандарда. Ошол эмеде дам сактаганга көп жардам берет. Ошол жыгачтан, натуральный. Ошо асты болсо ошо нержавейка атайын жасатканбыз биз ушул аскан. Көлөмү мененчи, размери менен ошо. Атайын даярдап ошолордо бышырат да. Анан бирок мондай да моменттер болуп калат. Бул аскан баягы колдон өрүп, мондайлар чыкпат да кийинчи. Мондайлар чыгып калат. Кээде карбарлар ойлоп калат, бул чач депчи. Эч кандай эме болбойт да. Карабыз ошон үчүн чач эмес, мондай салабыз да астачы. Ошол эме жабышпасын депчи. Жыгач болгондо баары жуулат, күндө жуулат, күндө эмеси өтөт анан ошондо мындай эмелер чыгып берет экен да. Ошондо кээде булар кулап калат да. Эми аны алып аракет кылышат, бирок ошентсе дагы баягы ышкандай бул да жумшарып, чачтай болуп жабышпат экен да. Көп кардарлар ошондой болуп калат. Кээде ушундай эле эми арыздар бизге түшкөн учурда чач чыгып калды деп бизге жазышат. Азыр бизге карап коюңуздарбы деп. Ошо кардарлардын көбүнө түшүндүрүп беребиз, бизде ушундай чыгып калат, кээде болуп калат. Азыр ошондо бир точкаңызга барабыз. Азыр ошол филиалга барып дагы бир филиалды көрүп көрүңүздөр. Стандарт кандай? Вообще процесс кандай жүрүп атат, Ошондой достор азыр башка дагы точкасына барып азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Мынакей достор, биз 12-чи микрорайондогу Бешманттын точкасына келдик. Азыр ушул филиалына. Бул ошо менен канчанчы филиалыңыз болуп атат сиздин? Бул биздин 13-чү филиалыбыз азыр учурда.
азыр экөө ремонт учурунда болуп атат, жакында ачылабыз. Ошондой Бишкекте бир толугу менен 15 филиал болот. Бул жакта ошо кийин кардарларды кабыл алуу бөлүм. Могу продукциянын баары бул жакта чыккан бүт турган продукциянын баары өзүбүздүн цехтен чыгат да. Бул жак биздин өзүбүздүн кондитерский цехибиз. А кондитерка да барбы? Кондитерка да бар. Ал цех болсо эбеде да. Чапайгада да. Биякта ошол өзүнүн продукциялар бүт стандарт менен биякта өзүнүн кардарлары кабыл алуу. Жана компактыны морсы. Ага. Бул канча саат кайнатып отурдуңуз? 4,5 сааттан ашык кайнатып, 5 саатта кайнатылат. Ошол аннотациясы менен. Клюква, ежевика, клубника, смородина дейт. Малина. Черная малина дейт. Булар кардарлар кабыл алуу, баягы деле ошол эмеде бамбук касканда, анткени бул бүт жерде бамбук касканда колдонобуз. Ошол бышыруучу мискендери баарын жер жиберке менен колдонуп, ошол стандарттарга аракет кылабыз. Бул жактан ошондо түйүп жанагыдай жазышат экен да, ичине да. Жанагындай эле готовый продукция келет. Ошол жерден бул жерден катка кылып, анан ушул жерден лепка кылып, ушул жерден свежий даярдап бышырып берет да, кардалдардын талабына жараша, сураганына жарашачы. Даярдалып чыгат. Бул жакта ошол жак отуруучу жайы, ошол кардалдардын ушул жерден. Эмеден ошол биз 2 жыл мурун ошол ребрендингке кеткенбиз. Залдарды өзгөртүп, азыр бардык филиалды ушул форматта Коздоп да? Коздоп кылып атабыз. Биз дагы бир кыргызский бренд кылсакмы дейбиз да. Бизге ошол дүйнөгө За границей дагы ачып атасыздар, азыркы учурда Москва шаарында 3 филиалыбыз француздар менен иштеп атат. Ошо дүйнөгө биздин негизи максатыбыз ушундай да, дүйнөгө француз аркылуу тарап, ошол аркылуу бир өнүксөкпү дегенбиз. 5 манты деген название менен, ошо 5 мантыны ошо дүйнөлүк брендке айландыралы дегенбиз. Ошо француздан аркылуу азыркы учурда сүйлөшүүлөр болот. Эми буюрса август айларында ошо Астана менен Алматы шаарларында ачылабыз. Жакынкы 20 жылда ошо дүйнөдө бир 1000 филиал деп ачсакмы дегенбиз. Учурда биз өзүбүздүн баягы компаниябыздын максаты жөнүндө айта кетсем, ошо дүйнөдө биз эми телевизор чыгарып же телефон чыгарып, азыркы биздин наукабыз менен же машина чыгарып башка өлкөлөр менен жарыша албайт экенбиз, бирок ушуну жакшы түшүнүп, өзүбүздүн ушул преимуществобузду колдонуп, табигый, натуральный продукт менен ошол дүйнөгө чыксакпы деп атабыз. Ошол менен дүйнөнү алып, тамак аш менен. Ошол жактан эми Франция менен башка дүйнөнү ачылган, булум бурчунда ачылган точкалардан түшкөн акчадан ошо Академия наукада өндүрсөк дегенбиз. Учурда Кыргызстан маданиятына кошкон салымдарыбыз ошо кинолорду каржылап, кандайдыр бир конкурс, улуттук мероприятияларды спорт жагынан, маданият жагынан, экология жагынан өзүбүздүн кандайдыр бир ишне салымыбызды кошуп келебиз. Биздин башкы компаниябыздын максаты ошол, идеологиясы ошол Кыргызстанга бир салым кошолу, ошол Кыргызстан экономикасына салым кошолу, элдерге ушундай бир туура пайдалуу тамак жеткирели депчи. Ошондон чыгарып түшкөн акчаларга ушундай бир өзүнүн да бир мамлекеттин өнүгүшүнө бир салымыбызды кошсок дейбиз да. Учурда ошо налог төлөп, жумуш орундары камсыз кылып. Канча жумушчу иштейт? Азыркы учурда Кыргызстанда где-то 100га жакын жумушчу иштейт, баары кошкондо. Москвадагы где-то 130дай болуп калды да буюрса. Ошо Бишкекте 15 филиалыбыз менен, анан Москвада 3 филиал. Эгер эметсек ошо анан ушул жерден өзүбүздү окутуп, үйрөтүп, топ менеджерлерди даярдап, ошо дүйнөдө булум бурчунда тараган француздарга да бир жетекчилердин бир кандайдыр бир топ жетекчи даярдасак дейм. Ошондой бир топ адамды өстүрүп, ошо деңгээлде башка өлкөлөргө барып, тажрыйбаларды бөлүшүп, үйрөтүп, биздин башкы ошол миссиябыз ошол болуп атат. Азыр адамдарга бир өнүгүшүнө да салым кошкончу. Азыр ушул жерден биздин рахат ала турчу нерсебиз өзүнүн иштеген кызматкерлерибиз ошо окуп, ушул жерде өзүнүн ордун таап, ушул жерден агарып көгөрүп, ушул жерден өссө бизге чоң жетишкендик болуп атат да. Акча ар бир бизнес болгон сайын акча табуу керек да. Бирок акча табуудан тышкары да ушундай биздин өзүбүздүн
максат кое алганбыз. Анткени коомчулукта ар бир адамга каякта болбосун, ар бир адамга пайдасы тиген адамдын эң жакшы деген Алланын алдында дегенден биз ошол хадиске да амал кылып, ошо ар бир өзүбүздүн кызматкерибизди окутуп өстүргөнгө аракеттин үстүндөбүз. Буюрса жакынкы 10 жылдык стратегиябызда көп адамдарды ушу чоңойтуп бир кандайдыр бир топ адамды бир башкаруучу топ менеджерге өстүрсөк деп. Өнүктүрүү, Жакшы, жакшы бул. Тигил. Кыздар немени встреча приемка менен жаап койгуңуздар, буларды. Сон бул жаптырсыздар. Баягы жумушчулардан зависит этет да ошондой. Бул жакта даярдап коюп турсуздар, Бул жагыңыз. Эмелери болу. Баягы чайханада да бар ушундай. Аракаш жерден иштешке, өздөрүнүн ыраазычылык каттарын Благотворительное письмо дейт. Пандемиядан баштап бүт эмеге чейинчи кайсы компанияларга ишкерип, кайсы иш-чараларга, мамлекеттик иш-чараларга дагы ошол кайсы бир колдоо өткөрүп, ошол жагынан бир чоң мероприятиялардын уюштуруу жагынан жардам бергендери үчүн ошол ыраазычылык каттарды беришкен. Могу Бишкек Москвадан да алганбыз, аяктан да кайрымдуулук иштерди өткөрүп, ассоциация, международный ассоциация предпринимателей деген бар, ошолор өзлөрүнүн ыраазычылык кагазын беришкен ушул Москвадан. Ошол жактан диаспоранын жетекчиси аяктан да бир кайрымдуулук иштерди өткөргөнбүз. Москвадагы жарандар ушул ооручалдыкка чалдыгышып, ошол Благотворительность менен көп өткөнсүңөр, пандемияда дагы берген ыраазычылыгы бар. Пандемияда да биздин ниетибизде ошол баягы адамдар бир аябай бир оор учур болуп калды. Ошол учурда биз эмне салымыбыз болот деп ойлонуп, анан баардык волонтерлорго кимде эле ошо ырыс элине чуркап жүргөн болсо, ошол баарына тамак ашы эмеси биз үчүн дайым эшик ачык десек, ушундай көп волонтерлор ошол маалда ушундай ыраазы болду. Жакшы ишке жакшы деп кайра Кудай таалам да бизде аябай даража берип, ошо ар бир адамдар ыраазычылыгын билдирип көргөзүп атып, ошол маалда ошончо акча берип маркетингде өнүктүрө албаган эмеспиз да, бирок ошол маалда жакшы ишке жакшы деп тура алат ушундай даража берди бизге дагы. Ошондой ыраазычылык. Сан книжкаларыңыздар? Сан книжка ошо баарын биринчи бизге кызматкер жумушка жаңы келген соң окуу өтөт, бир жуманын ичинде 3-4 күн стажировка өтүшөт. Анан ошол окуу башталган учурдан баштап ал медициналык жактан осмотрларды өтүп, өзгөрүп, анан ошо бир жуманын ичинде биздин талабыбыз ошол да, сан книжка алыш керек. Анан 3 күн стажировка ошол убакыттын ичинде кабыл алынды деген, бизди окууга кабыл алынды дегенден бир жума окуунун ортосунда сан книжкаларын алып, анан ошол жумушка киргизет да, башка талабыбыз ошол биздики. Надан момент бул жактагылардыкы барбы? Бардыгы бар, Бет бар, Ундун бизге ошол колдонулган ингредиенттердин бардык сертификаттары. Анткени санэпидстанциядан бизде ай сайын бир убакта келип текшерүүлөр келип турат, аларга бүтүн жерденчи. Булар баары оригиналдары ошол эмеде болот, кеңсебизде. Буларга ошол өзлөрүнүн талабы боюнча ушул жерде копиясы туруш керек дейт. Анан жанагы цехтен да көрөбүзбү, айтып калыптырмын сиздерге, ошол ар бир эттин келген өзүнүн бет справкалары болот. Ошолор менен ар бир поставканы өзү. Азыр ошо эттики тигил жакта, эт турган жакта, Себеби бизде жарым жартылай полуготовый продукция болуп келген үчүн, этти жакта иштеткен үчүн ошо бүт көзөмөлдү ал жактан жүргүзөбүз да. Ал жакта ошо калган эмнени айтсак да, кайсы немелерди. Бул ошо кызматкерлердин сан книжкалары. Ушул жерде иштегендер. Ушул жерде, ушул филиалда иштегендер. Алар смен болуп иштешет. Ночу бар, дени бар, ошол менен он чакты сан книжка бияк окшойт. Түнчүндө да иштейсиздерби? Бияк круглосуточный 24 саат иштеген кеңсебизде филиалыбыз. Жакшы. Сон ошо өнүгүү жолундагы ошо франшиз аркылуу кылсак деп атабыз. Буюрса учурда азыр Бишкек шаары 15 филиал менен баардыгын толугу менен камтыдык деп ойлойм. Азыр ошо башка региондорго
Француз аркылуу да көп адамдар кызыгып сурап атышат. Ошко, Жалал Абад, Көлгө, Ошко, Жалал Абад, Көл, Нарын, Таластан аябай көп адамдар кайрылып атат да. Ошо боюнча атайын бир бөлүм даярдадык. Бөлүм башчысы ошолорду окутуп, француз тилин экенин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошо суроо талап боюнча ошо атайын Кыргызстанга дагы эми тараган убакыт келди деп ойлойбуз. Ошо буюрса ошол бөлүм аркылуу өнүгөлөөдү атабыз Кыргызстан аркылуу. Ал бөлүм аркылуу ошо дагы Казакстанга, Россияга, анан дүйнөгө тарайын деп атабыз. Ошол биз жаңы ошол Нидерландда биринчи филиалыбызды ачканда, кыргызча ачып, элдердин батасын алып атканда Америка чейин ачабыз десе баары күндө эле. Ошо буюрса эми ошого баратабыз. Америкадан бери даже учурда сурап атышат да. Бизге француз аркылуу ушуну ачсак болобу деп. Ошонун негизинде атайын ошол Франция менен иштөө бөлүмүн ачтык. Азыр балдар эми иш жүргүзүп атышат. Буюрса эми алдыңкы жылдарда Кыргызстандын региондорунда да буюрса 5 мантылар ачылат. Жакшы. Макул анда. Сиздер да келип бергениңиздерге абдан чоң рахмат. Ушундай бизди дагы элге жеткирип, элге көргөзүп. Силер да ошол элдерге бизди ушу туура жеткирсин, туура көз карашты болсун деген биз дагы өзүбүздүн аракетибизди жасадык. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ушундай достор, сиздерге 5 мантынын эт жасалуучу, ошол манты жасалуучу цехин сиздерге көрсөттүк. Бул жактагы дагы филиалга келдик. Баягыдай эле туугандар өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Ушундай өзүбүздүн ата мекендик брендтерди, ата мекендик өндүрүштү колдойлу.